8 классынын окуучулары жана ошондой эле ата-энелери кыргыз адабияты сабагы 4-чейрегиндеги алгачкы сабагын мына баштайбыз. Класстар негизинен 8 А, Б, В класстар. Даярдаган кыргыз тили жана адабияты мугалимиңиздер Эргешалиев Нурислам, мектептин атын билесиздер, Кут билим окуу тарбия комплекси. Бүгүнкү 4-чейректин алгачкы сабагы Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы жана анын алымкан жаштарга деген ырларын өтөбүз. Мына ушул видео слайдты көрүп, аягына чейин угуп, тыңшап, тапшырмаларды кылдат аткарасыз деген жакшы ишенич менен баштайбыз. Сабагыбыздын эң негизги максаты Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы менен окуучулар таанышышы керек жана ошондой эле алымкан жаштарга деген ырларды кантип көркөм окулат жана ошондой эле алардын темасы, идеясы, жалпы эле тематикасына кайрылабыз жана ал ырларды сиздерге кыска нуска талдап берем. Токтогул Сатылганов албетте өзүңүздөр билгендей кыргыз элинин демократ акыны, комузчусу. Өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат ойлоп бак, ыркырашпай тирүүңдө ырыс алды ынтымак деген акындын мына ушундай керемет ыр саптарынан бүгүнкү сабагыбызды саптар менен баштайбыз. Кыргыз элинин демократ акыны, ойчул, комузчу, обонгуу чыгарган чебер Токтогул Сатылган уулу же болбосо Токтогул Сатылганов 1864-жылы Кетмен Төбө өрөөнүнүн Сасык Жейде айылында, азыркы Токтогул районунун Кетмен Төбө айылында туулган. Бала кезинен ыр күүгө шыктуу болуп, 13 жашынан ырлары айыл арасында тарай баштаган. 1917-жылкы октябрь төңкөрүшүнө чейинки ырларында жокчулуктун айынан жүргөнүм кабак жер болду деп, ал эл тарабында туруп, эмгекчилердин таламын талашкан, теңсиздикке жек көрүү сезимин билдирген. 1898-жылы Анжиян көтөрүлүшүнө катышты деп жалган жерден айыпталып, падышалык сот тарабынан өлүм жазасына өкүм чыгарылып, бул жаза Сибирге 7 жылдык сүргүн менен алмаштырылган. 1905-жылы сүргүндөн кайтып келген. Сүргүндөн качып келгенден кийин жерди көргөндө, Кетмен Төбөнү көргөндө, эңсеген элим аманбы, апакем аман барсыңбы, туткундан келгенде аттуу ырлардын циклин түзөт. Өзгөрүлмө дүйнө, өмүр, өлүм, турмуш жөнүндө ой жүгүртүүлөрү, терме, сана, дүнүйө, заман, өмүр, карылык, үлгү ырлар, насыят, жаштарга жана башка ырларында чагылдырылган. Токтогул айтыш өнөрүнүн чебер өкүлү, бардыгы эле түп нускасында жеткен эмес. Башкача айтканда, айтыштарынын баары деген сөз келип жатат бул жерде. Эми Токтогул жана октябрь төңкөрүшү деген тематикага токтололу. Социалисттик идеологиянын төртөөчү саясий кампанияларына, өзгөчө тап күрөшүнүн талабына жараша, акынды революциялык күрөшкө жакындатыш үчүн башка ырларына оңдоолор киргизишкендей эле, айтыштарында жасалмалаган жерлери кездешет. Мисалы, ал реалдуу турмушта 5 каман деген ыр жаратпаган сыяктуу эле арзымат менен айтышында таптакыр болуптур. Деги эле ал тарыхта андай ырчы жашабаптыр. Анын Эшмамбет, Калык, Коргол, алымкулдар менен саламдашуу, таанышуу, ал жай сурашуу, ырчылык өнөрү тууралуу баарлашуу иретинде айтыштары. Барпы менен сынак айтышы, Орой ырчы Найманбай менен кармашы тажрыйбалуу, чоң чебер айтышчыл экендигинен кадимкидей бизге кабар берет. Токтогулдун совет доорундагы ырлары жөнүндө кандай аял тууду экен Лениндей уулду, Ленин ашты жолуңду жана башкалары кийинки кездерде талаш пикирлер жаралып келатканы маалым. Ал ырлары негизинен Токтогул Сатылгановдун өзүнүн калеминен чыкпаган. Анын изилдөөчүсү Жомарт Бөкөнбаев өзү кошкон деген дагы маалыматтар бар. Бул тарых чындыгынын талабы, мезгил талабы болуп эсептелинет. Эми Токтогул жана Озеки адабият башка айтканда, демек Токтогул Сатылганов элдик кенже эпостарды мыкты билген чебер аткаруучу болгон деп дагы биз бул жерден айтсак болот экен да. Мисалы үчүн алардын катарында Жаныш, Байыш, Курманбек, Кедейкан, Олжобой менен Кишимжан деген сыяктуу турмуштук эпостарды кеңири айта билген. Токтогулдун комузчулугу жана шакирттери. Токтогул ондогон ырчылар менен комузчулардын устаты болгон. Ал өз мектебин түзгөн, башка айтканда, демек комузчулардын дагы, акындардын дагы мектебин түзө алган деп айтсак болот экен да. Калык, Коргол, Алымкул андан таалим алган. Токтогул оригиналдуу күү чыгарган үлкөн комузчу катарында өчпөс из калтырган талант. Обон күүлөрүн комузда эркин кол ойнотуп, темпин, ыргактын жүрүшүнө карата түрдүү мимикага салып, мазмунун жорго сөздөр менен жамакташтырып ырдап черткен чебер виртуоз комузчу деп дагы айтсак болот экен. Башка айтканда, бир топ күүлөрдүн автору.
Мисалы үчүн белгилүү күйлөрүн санап өтөйүн. Армандуу чымчык, торгой менен турумтай, эрке сары, чайкамак, кара өзгөй, тогуз кайрык, ботой, кербез, шыңкырама жана башка мына ушундай чоң кербез анын ичинде мына ушундай жакшы бир күйлөрү бар. Кетилип жүрөт азыркы учурда. Токтогул Сатылгановдун Түрк нуска чыгармалары жарык көрдү. Мына сиздер билесиздер, 2014-жылы Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгы Түрксой уюму тарабынан демек дүйнөлүк масштабта жана Кыргызстандын масштабында дагы өткөрүлдү жана албетте 9-эл аралык айтыш өттү ал учурда. Сатылгановдун 150 жылдыгына карата Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан даярдалган акындын 2 китеби жарык көрдү. Алар Сатылгановдун чыгармалар жыйнагы жана акындын варианты боюнча айтылган Гидейкан эпосу. Бул китептер мурда жарык көргөн басылмалардан айырмаланат. Буга чейинки басылмасында советтик идеологияга байланыштуу чыгармалардагы бир топ саптар оңдолуп, түзөлүп басылып келген. Ал гана эмес, Гидейкан эпосу да өзгөрүүгө учураган. Түзүүчүлөр Абдылдажан Ахматалиев, Омор Соронов ошол оңдоп түзөтүүлөрдү Академиянын кол жазмалар фондунда материалдар, маалыматтар менен салыштырып, баштапкы вариантын албетте сунушташкан. Китептер өкмөттүн каражатына башка Турар басмаканасынан басылып чыкты. Жакында алар Түрк Академиясы тарабынан казак тилине которулуп жарык көрмөкчү деген бул ошол учурдагы маалымат боюнча презентация слайд сиздерге тартууланды. Албетте Токтогул Сатылгановдун ысымы Кыргыз улуттук филармониясынын имаратына берилген. Анан Токтогул Сатылганов атындагы Борборуза мектеп лицей бар экендигин билесиздер. Токтогул Сатылгановдун атындагы мына музей бар. Андан сырткары бир чоң Жалал Абад областындагы Токтогул району бар. Андан сырткары бир топ дагы башка мектеп, мекеме атайын бир кыргыз адабияты балким кабинеттерге мына ушундай акындын ысымы берилген деп дагы билсеңер болот экен, кымбаттуу окуучулар. Эми биз сиздер менен өтө турган бүгүнкү ушул ыры Алымкан, башка айтканда, мына ушул Алымкан деген аттуу кызга арналган ыры. Силер кошумча маалымат алгыңар келсе, эгерде Айчүрөк Иманалиева деген кыргыз ырчысы мына ушул ырды ырдап жүрөт, демек обону бар деп билесиңер. Андан сырткары Алымкан деген кыргыз киносу дагы бар. YouTube'дан карасаңар, мына ушул тасманда кошумча материал катары силер көрсөңөр болот. Эми бул ырды мен силерге көркөм окуп берейин. Атка салган дилдейсиң, ачылган кызыл гүлдөйсүң. Бир күнү оору, бир күн соо, Алымкан азабың тартсам билбейсиң. Бетегелүү майданым, пейили жакшы жайдарым. Көлөкөлүү майданымда көөнү жакшы жайдарым. Букардын тоосу бурулуш, бурулуп учат улуу куш. Бурулуп мага келегет, Алымкан муңдууга салбай кыйын иш. Кашкардын тоосу кайрылыш, кайрылып учат улуу куш. Кайрылып мага келегет, Алымкан карпка салбай кыйын иш. Саркештеп тиккен жоолугуң сарсанаа кылат жорогуң. Көпкештеп тиккен жоолугуң көп санаа кылат жорогуң. Токтогул черткен жаш кыял, тыңдасаң боло Алымкан. Акшайы жоолук колго алып булгасаң боло Алымкан. Аз күнчүлүк өмүрдө жыргасаң боло Алымкан. Демек, мына ушул асыл затка арналган ыры. Башка айтканда, бул жерде чын эле акындын ички изги мыкты сезимдери, тилектери жана ошондой эле деги эле ушул жашоодо мына ушул махабат сезиминин бир кайсы бир деңгээлде бийик тепкичте экендигин дагы даңазалаган лирикалык чыгарма катары карасаңар болот. Бул ырды силер сөзсүз түрдө мен үй тапшырма берем силерге, ырды жаттайсыңар, анан албетте бул боюнча дагы кошумча маалыматты мага үй тапшырма катары аткарсаңар болот. Эми дагы бир чыгармасы бизге, силерге, жалпы жаштарга арналган өзгөчө чыгарма. Жаштарга деген аталышта бул мынакей бүгүнкү коомдун ушундай бир кыймылдаткыч күчү деп дагы айтсак болот. Башка айтканда, коомдун потенциалы келечекте мына ушул элдин эл катары андан ары жашап кетишине жаштар башкы тирөөч, башкы тирек болушу керек деп жүрөбүз биз коомдо. Жана ошондой эле ушундай бир инициативаны, ушундай бир ойду ошол Токтогул Сатылганов өзүнүн жаштарга деген ырында дагы кең кесир камтып кеткен. Мисалы үчүн мен ар бирин азыр силерге окуп берейин. Жакшы болсоң азамат, болбос ишке тырчыгып, жаман сөзгө бырышпа, андан көрө жадырап жакшы сөз менен
арышта дейт. Демек дайыма оюңду позитив ойлорго жетелетип кайсы бир деңгээлде сен алдыга жылдайт да, артка эч убакта кетенчиктебе. Анткени артка кетенчиктесең өткөнгө өкүнгөн менен пайда жок, кеткенге кейген менен айла жок дегендей ушундай бир пикирди айтып атат да. Кызмат кыл баркыңды билген элиңе. Өзүңө керек болбосо бирөөнүн жолун торгобо, башкаларга жеткирбейт басыгы болот жоргодо. Пайгамбардын сөзү деп апырылтып калп айтса, ишене бербе молдого. Кес келчү меймандан тамагыңды катпагын, душманыңа алданып элиңдин сырын сатпагын, бет алган жоодон качпастан ишеничти актагын. Жаш кезиңде жаркылдап эмгегиңден талбагын, карыганда калп айтып көрүнгөн жерге барбагын, баркың кетип карыганда шүмшүк болуп калбагын, көрүнгөнгө карыз болуп сөз ээрчитпе артыңдан, ачылып топко ырдабай адашып жүргөн калкымдан. Ашыра сүйлөп мактанып улууларга калп айтпа, калпычы атка коносуң, бир эмес жалпы калк айтса дейт да. Демек бул ырды өзүңөр байкагандай эле жалпы жаштарды дайыма оң тарапта, башка айтканда дайыма оң натыйжа бере турган иштерге өзүңөрдүн болгон күчүңөрдү, болгон дараметиңерди, болгон өзүңөрдүн сапаттарыңарды жумшагыла дейт да. Башка айтканда дайыма өзүңөрдүн эмгегиңер менен, ак адал эмгегиңер менен ийгиликке жете аласыңар. Болбосо албетте бул жашоодо ак караны, баягы адилеттүүлүктү, адилетсиздиктин ортосунда чекти ажырата билгиле деген ушундай бир өзүнүн насаатын, санатын жеткирип жатат да. Демек жаштарга деген ырдын жалпы тематикасы бул жаштарды дайыма алдыга умтулуучулукка, ушундай бир позитив ойлорго жана ошондой эле эмгекчилдикке, парасаттуулукка тарбиялаган ушундай бир тематикасы ушундай экен да. Демек бүгүнкү биздин сабагыбыздын тарбиялык максаты дагы мына ушуга, адамдарды, өзгөчө жаштарды жоопкерчиликтүүлүккө, анан алдыны кайсы бир деңгээлде аңдай билүүгө, парасаттуулукка, даанышмандуулукка, акылмандуулукка тарбиялайт деп биз эсептейбиз. Жана ошондой эле эми үйгө тапшырма, силерге алымканды толук жаттайсыңар. Ал эми жаштаргадан үзүндү жаттап келесиңер, өзүңөрдүн каалооңор боюнча. Албетте минималдык сап бул жерде 8 саптан өйдө. Анан кошумча материалды дагы карайм десеңер, YouTube'да карасаңар, Токтогулдун тагдыры аттуу даректүү фильм бар. 3 бөлүктөн турат. Жана ошондой эле андан башка дагы акын тууралуу толтура видео материалдар бар. Алардын баарын карап чыккыла. Демек, менин оюмча, Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы силерге түшүнүктүү болду. Жана анын ырларындагы камтылган ойлор, тематикалар силерге кайсы бир деңгээлде дароо ачык айкын көрүндү. Демек, мындан аркы дагы өзүңөрдүн Токтогул Сатылганов боюнча изилдөөңөрдү улантасыңар деген менин жакшы изги тилегим бар. Баарыңарга көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.